Курулушу башталып токтоп калган авариялык абалда турган мектеп, бала бакча, саламаттык сактоо мекемелери жана маданий спорт объектилери көп. Алыс кетпей эле Чүй облусун мисалга алганда 85-жылы пайдалуу түптөлүп, азыркыга чейин курулушу бүтпөгөн Кош Коргон айылындагы орто мектеп деп аталган райондун тургуну биринчи радиого билдирди. Өтүнүшү боюнча кайрылып атам сиздерге. Өтүнүшүбүз мындайча. Советтер Союзунун убагында типтелген 36 жыл мурун 85-жыл типтелген мектебибиз алы кече пайдалуу салынды эле 85-жыл. Алы кече ошол турат, качан бүтөт деген. Балдардын дагы элибиздин да үмүтү зор. Долбоор 3 этаж мектеп болчу Кош Коргон айылында. Негедир себеп менен 2 этаж болуп калды. Мындай социалдык объекттер республиканын бардык аймактарында бар. Жогорку кеңештин депутаты Арсланбек Ражапбаев Ош облусунун Кара Суу районун мисалга алды. Мына биздин Ката Талдык айыл өкмөтүндө 2017-жылы садик башталган экен. Талдык айылында 2017-жылдан бери 2 миллион акча бөлүнүптүр, фундаменти куюлуп, быйыл 3 миллион акча каражаты бөлүнүптүр да кошумчачы. Бирок бүтпөй турат экен. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, кийинки жылдын бюджетине кошуп түртүп берсеңиздер жакшы болот эле. Ошондой эле ушул айыл өкмөттө Примердиев мектеби бар. 50-жылдары курулган бул мектепчи. 126 мектептин катарына турат. Авариялык заключение берилген. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ушул мектепти дагы киргизип берсеңиздер жакшы болот эле. Маселенин баары эле тендерге келип такалууда деп нааразылыгын артат депутат Осмон Турдуманбетов. Анын айтуусунда пандемияга чейин башталган курулуш иштери бүгүнкү күндө курулуш материалдарынын баасы жогорулап кеткендиктен арсар жолдо калды. Мына 3-4 жыл мурун тендерлер өтүп, курулуштар башталып, ушу мектеп, бала бакча, жолдор, суу чыгарган боюнча эски баалар менен эсептелип калганда, азыр подрядчиктер банкрот болуп атат. Муну перерасчет кыласыздарбы ушуну? Кантип чечебиз бул көйгөйдү? Акча алган эмес, акча убагында финансирование болбой калып, анан курулуш иштерин баштап келет дагы. Азыр барса ошол бөлгөн акчасына крышасынын эмеси бүтпөйт экен да. 4-5 эсе бүт, жыгач, металл баары кымбаттап кетиптир. Ошону мындай бир реальный бир карап койсоңуздар деген сураныч. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тендердин тегерегинде коррупциялык элементтер бар экени буга чейин эле болгон. Бирок эл аралык уюмдар аны моюндаган эместигин белгилейт. Жапаров билдиргендей, деген менен бүгүнкү күндө ишкерлердин чыгымдары эсептелип чыгып, чындыгында эле маселе бар болсо чечилет. Перерасчет кылабыз, эгерде чын эле сиз айтып аткандай баа өсүп кетсе. Эгерде алар 7-8-10 жыл мурун акча алып алып, бүгүнкү чейин бүтүрбөй жүрсө, алар менен укук коргоо органдары иштейт. Азыр инвентаризация жазалып атат. 1-декабрга чейин инвентаризацияны бүтүрөбүз, тактайбыз, анан перерасчет жазап, суммаларын көбөйтүп беребиз. Чын эле баа өсүп кетсе, биз перерасчет жазап беребиз. Бирок азыркы деле мыйзамда ким эң аз баа берсе, утушту бере беришкен да. Айрым учурларда 30-40%га чейин баасын ылдыйлатып алып алышкан. Анда эгерде ошондо эр кулу болсоң, эмне ошо баага бүтүр деп атабыз да. Булар жок. Азыр ошо 30% ылдыйга бүтпөйт экен, ошонун да акчасын бергиле. Анан баа да өсүп кетти, ошонун да акчасын бергиле дейт. Айтор ар бири менен индивидуально карап чыгат да. Эгерде чын эле объективдүү инфляциянын эсебинен болгон нерселерди биз акчаларын толуктап берип, стройкаларды жабабыз. Бүгүнкү күндө мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип жатканын кошумчалаган Акылбек Жапаров, кийинки жылдан баштап курулушу токтоп турган социалдык объектилер толук бүтүшү мүмкүндүгүн айтты. Конкуренттикти көбөйтө турган закупочный системаларды изучать этип атабыз, киргизгенге аракет кылабыз. Менин оюм боюнча 1-январдан баштап бул закондон акционердик коомдор менен коммерциялык ишканалар чыгып, өзүнүн ички эрежелери менен сатып алууларга барыш керек. Бул мыйзам жалаң бюджеттик гана акчаларды тескеш. 1-апрелге барып, акчаларыбыз болуп калса, мен сиздерге келем. Мына жылына 6,5-7 миллиард бөлүп атабыз. Мына быйыл бир ошонун тегерегинде болуп калганда, эмдиги жылы 2 эсе 3 эсе көбөйтүп, башталган стройканын баарын бүтүрөлү деп атабыз. Бирок жаңы стройкаларды абайлап жасашыбыз керек болуп атат. Сизге айткам, бизге орто эсеп менен 1200 эле школ керек экен. Жакшылап иштетсекчи. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдирилген маалыматтарга ылайык, жыл башынан бери 49 социалдык объектилер бүткөрүлгөн. Анын ичинен 39 курулуш жана 10 капиталдык оңдоп түзөө объекттери. Аталган имараттар ар кандай каржылоо булактарынын эсебинен жүргүзүлүп, анын 43-ü республикалык бюджеттин эсебинен, 4-өө
экөө сауыт өнүктүрүү фондунун насыялык каражаттарынан жана экөө региондорду өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк коомдук фондунун каражатынан ишке ашырылган. Регионалдык мааниси боюнча алганда Чүй облусу жана Бишкек шаарында 5 объект бүткөрүлдү. Баткен облусу боюнча 9, Жалал Абад облусу боюнча 7, Ысык Көл облусу боюнча 5, Нарын облусу боюнча 4, Ош облусу боюнча 18 жана Талас облусу боюнча 1 объект. Ал эми тармактар боюнча алганда 23 мектеп, 14 мектеп толугу менен 8 окуу корпусу, 1 спорттук зал, 7 бала бакча, 8 саламаттыкты сактоо объекттери, 4 маданият тармагындагы имараттар, 2 ичүүчү суу менен камсыздоо жана 5 башка объекттердин иши бүткөрүлгөн. Гүлжан Каражанова, 1 радио.